Бүгүnkү тарихimiz Тобо тууралуу. Жараткан Аллах Таала бизди өтө жакшы көрөт. 70 жыл аралашкан адамды, 70 жыл киреске сыйынган, 70 жыл бутка сыйынган адамды өмүрүнүн аягында келип, Алла, мени кечир. Мен үйлөнбүн. Аягында көрбөк салат Аллах кечирүүнү берген. Жараткан Аллах Таала инсандын тобасына ушунчалык сүйүнөт, аны айтып болбойт да. Сиз менен бизге түшүнүктүү болуш үчүн, акылыбызга сыйыш үчүн Рияд Солихинде хадис келет. Пайгамбарыбыз айтат, мурунку заманда бир адам төөсүнө тамак ашын, азык түлүгүн, кийим кечегин баарын жүктөп сафарга чыгат. Чөлдө баратып төөсүн качырып ийет. Тияка кубат, буяка кубат, жетпейт. Чарчап, чаңкады, кыйналды. Бардык тамак ашы, кийим кечеги, азык түлүгү төөнүн үстүндө кетти. Ошол жерден чарчап, өлүм деген ушул экен деп, үмүтүн үзүп, уктап калат. Турса, башында төөсү турат. Сүйүнгөндөн, Кудай, мен сенин Роббиңмин, сен менин кулумсуң дейт да. Жанагы адам канчалык сүйүнүп атат. Бир адам тоба кылса, жаман ишинен кайтса, жанагы адам канчалык сүйүнсө, Аллах Таала андан да көрөөк сүйүнөт. Валиллахил масалул а'ла. Улуу мисалдар таандык Аллах Таалага. Сиз менен бизге түшүнүктүү болуш үчүн пайгамбарыбыз ушундай мисалдарды келтирген. Туугандар, тоба кылайлы. Тобосуз маселе чечилбейт. Берекенин эшиктери ачылбайт. Хидаяттын эшиктери ачылбайт. Бейиштин эшиктери ачылбайт. Качан биз тоба кылабыз, Аллахка кайтабыз, ошондо маселе чечилет. Аллах Таала тобаларды кабыл кылганга даяр. Сиз тоба кылганга даярсызбы? Аллах даяр. Муса алейхиссалам доорунда бир адам баардык кургакчылык болуп, элдер талага чогулат. Муса алейхиссаламга айтат: Муса, Аллахка айткының, кургакчылык болуп кетти. Муса алейхиссалам Аллахка кайрылып айтканда: Муса деди, араңарда күнөөкөр бар. Ошол качан араңардан чыгып кетет, ошондо жамгыр жаайт дейт. Жана 40 жыл күнөө кылган адам ошол жерден Аллахка чын жүрөктөн кайрылып атат. Тоба кылып атат. Алла, мени кечир деп. Ушунча жыл күнөөмдү жашырдың. Азыр күнөөмдү ачып койсоң, бардык элдер менден жүз бурат дейт. Алла, сен мени кечирбесең, кимден кечирим сурайын дейт. Бир маалда жамгыр жаа баштайт. Элдер түшүнбөй калат. Муса, айтпадың беле, арабыздан күнөөкөр адам чыгат, анан жамгыр жаайт деп. Муса алейхиссалам Аллахка кайрылып сурайт. Аллах Таала айтты: Муса, кайсыл адамдын себебинен жамгырды токтоткон болсом, ошол адамдын себебинен жамгырды жаадырдым дейт. Жанагы адам чын жүрөктөн ошол жерден Аллахка кайрылып атат. Ошондон туугандар, тоба кылыш үчүн даарат шарт эмес, намаз шарт эмес, мечит шарт эмес, Мекке шарт эмес. Тоба кылыш үчүн чын эле жүрөктөн кейле, кайгырайлы, Аллахка сөз берейле. Тобанын 3 шарты бар. Биринчи шарты өткөн ишке өкүнөлү, кылган жаман иштерибизге калп айткан, уурлук кылган баардык жаман иштерге өкүнөйлү. Учурда таштайлы, келечекте кайталабайлы. Аллах Таала
тобаларды кабыл кылганга даяр да. Пайгамбарыбыз айтат: "Ат-таибу миназ-замб каман ла замба лаху." Күнөөсүнө тооба кылган адам күнөө кылбагандай дейт. Ошондон туугандар, Аллахка сөз бергенде кыргызча эле, өзүңүздүн тилиңизче эле, орусча, түркчө, кайсы тилде болосун, өзүбүздүн тил менен эле Аллахка чын эле жүрөктөн сөз берсек, Аллах Таала тобаларды кабыл кылганга даяр да. Көз менен, кулак менен, бут менен, тил менен, жүрөк менен да кылган күнөөлөр бар. Бирөөгө кек сактадыкпы? Жаман ойлодукпу? Тегебелдик кылып койдукпу? Ошонун баарын Аллах Таала баарыбызга чын жүрөктөн тооба кылганга Аллахым жардам берсин. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin.